жарыш албетте эле бул баарыбызга маалым, элдин баары жарышып жүрөт. Карап көрсөк 1,5 тонна 5 бармагын жаза ийдик. 800 килограмм борсогунда жазадык. Албетте эле Ноорuz тосуп алдык. Жаз болуп атат. Баарыбыз жыргап жүрөбүз, маанай көтөрүлүп жүрөт. Жана албетте эле ушул күнү жумуштан келип, чарчап отуруп, сыналган жана отуруп, эмне болот экен бул сыналгыда десеңиздер эле, Коомдук 1-каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы старт алып турат. Саламатсыздарбы? Биз баштадык. Ардактуу теле көрүүчүлөр, баарыбызга эле маалым, жашоодо эң негизги бул адамдын көңүлү. Өмүрү узун болуш үчүн көңүл көтөрүңкү болуш керек, маанай жогорку деңгээлде болуш керек. Ошондуктан бүгүнкү берүүбүз дагы салтка баш ийип эле сиздердин маанайыңыздарды көтөрөбүз. Жана салтка баш ийгенде эле темабыз дагы бар. Топтон кийинки жашоо деген тема болмокчу. Бул албетте эле белгилүү болгон топтун ичинде, топ менен курамдын ичинде болуп жүргөн белгилүү эстрада инсандары ошол топтон кийин жашоолору кандай болуп атат, ийгиликтери кандай болуп атат, ошол жөнүндө кененирээк маалымат алмакчыбыз. Кызыктын баары эле алдыда. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Кол чаалар жаңырсын. Кадырлуу теле көрүүчүлөр жана меймандар, арабызда кээ бир мырзалар айымдар отурат. Сиздер деги эле бул дүйнөгө пайда болгонго чейин деле бул топ бар болчу. Легендарлуу топ, эң белгилүү топтордун бири Кыз Бурак деген топ бар. Ошол Кыз Бурак тобунда көп жылдар бою сиздердин алдыңызда топ менен чогуу чыгып жүргөн, азыркы учурда соло чыгып аткан проектти чакырып келдик. Тосуп алыңыздар, Азалия, эстрада жылдызы, Салам Кыргызстанда. Саламатсыздар, Азалия. Куш келипсиз. Биз сизди көргөнгө кубанычтабыз. Келиңиз, төрөгө өтүп бериңиз. Бул жака келиңиз. Жаңы эле кошулгандар бар болсо, куш келипсиздер. Эфирде Коомдук 1-каналда Салам Кыргызстан, мейманыбыз Азалия болуп турат. Саламатсызбы, Азалия? Амансызбы? Аман эсен келип алдыңызбы? Ооба. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Эле Азалия бир кол чаап койсоңуздар болот, ардактуу биздин көрөрмандар. Рахмат. Эң негизги куш келипсиз. Аттап келген ар бир кадамыңыздарга биз ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз, эми топ болду, Кыз Бурак доору болду. Жөн эле убакыт деген жок, бир доор болуп кетти окшойт. Андан соң Кыз Бурак, сиз үчүн Кыз Бурак доору бүттү, андан соң Азалия убактысы башталды. Соло Азалия убактысы башталды. Эми ага чейин бүгүнкү берүүбүздүн ушул суроолорун 3 түргө бөлүп койдук. Биринчи, албетте эле сиз эмне болуп топко кирдиңиз, ага чейин топко чейин эле жалгыз чыгам деген аракеттер болду. Ошол жөнүндө бир айтып берсеңиз. Рахмат сурооңузга. Менин тажрыйбамда билесизби, Кыз Буракка чейин дагы башка бир топтордачымын. Анан ал жарым жыл эле иштеп, анан тарап кеткенбиз. Кыз Буракка кантип келип калдыңыз? Кайсы топ болчу Кыз Буракка чейин? Аты эмне эле ал топ? Адея деген топ болчу. Адея деген топ болчу. Канча адамдан турушалы топ? 4 кыздан турчу. 4 кыздан. Ооба. Демек, биринчи Кыз Буракка чейин, ага чейин келе мындай бир Кыз Бурактын пробниги болгон экен да сизге, бир аракет кылып көрөйүн, балким кандай болот. Эмне үчүн Адея жабылып кетти эле, татарап кетти эле? Себеби эмне болду негизи? Негизи кыздар топто иштеш бир аз кыйынчылык тудурат. Себеби дегенде ар бир кыздын өзүнүн характери бар. Ошондой экен. Ар бирөө өзүнүн табити бар дегендей. Албетте, анан мен ойлойм, бул жерде жон гана кыздардын иштей албай калган мүмкүнчүлүк болбой калды да. Адея бүттү, андан соң Кыз Бурак кантип башталып калды? Кыз Буракка мен Сайкал менен таанышып калып, анан Сайкал мени кастингден өткөрүп, анан кирип калгам. Кастинг кандай өттү? Сайкал айым отурат. Жалгыз сиз алдыңыздардабы же көп адам келди беле? Сиздер билесиздер болуш керек, Эрнст Үмүталиев деген белгилүү звукорежиссер бала бар эмеспи? Ошол бала байке мага чалып калган бир күнү жумушта отурсам. Азалия, сен ырдагың келет го, Кыз Буракка кыздар керек болуп атыптыр, ошого барып көрбөйсүңбү деп. Айрыс мырза, эмнеге сиз бир тур бала, бир тур байке деп атасыңар? Эстей албай кеттиңиз, жашы канча деле деп. Эми кандай десем, аны мен байке эле дейм. Кээде биз мурун экадечик анан. Мурун экадечик анан бир бала деп калдык. Азыр эми чоңойгон сайын байке деп баштадык деп коюшпу. Кыз Буракка Сайкал айым менен тааныштыңыз, Кыз Бурак жашоосу башталды. Канча убакыт Кыз Бурактын тобунда сиз жүрдүңүз? Канчанчы курам болду ошончо? 2010-жылдан баштап 2017-жылга чейин. 7 жыл, Деги эле Кыз Бурактын сиз канчанчы курамына кирип каласыз ошондо? Ага чейин дагы көп жолу топ алмашты. Деги эле мындай бир чыкканда топтун баары жок болуп кетип, жаңы курам болбойт негизи. Бирден алмашып турат, Кыз Буракта. Ооба. Менин учурумда Кенже Дүйшеева эжекебиз
турмушка чыгып узагандан кийин бир 2 кыз алынган экен, бирок ал 2 кыз көпкө чейин иштебей калган да. Анан мен топко 4-чү кыз болуп келген болчумун. 2010-жылдан 2017-жылга чейин. Дагы нерсе. Ошондо кенже дүйшөбү айым кеткенде кенже айымдын ордун экөө жапкан турбайбы? Алар дагы жаба албай анан аза эле келген турбайбы? Жок, мындай болгондо негизи кыз буракта 4 кыз, 5 кыз же 3 кыз болуп ар кандай саны өзгөрө берет эмеспи? Анан мен барганда 4 кыз, 5 кыз кылып чыгарамын деп Кушар эже ушундай аракеттенип кыздарды топтоп жүрүптүр. Ошондуктан мен бирок 4-чү кыз болуп барган болчумун. Кийин 5-чи кыз табылды. Табылган. 1 айдан кийин 5-чи кыз табылган. Каякта жүрүптүр ал 1 ай бою? Ал кыз дагы кыз буракта мурун ырдап кеткен кыздардын бири болгон Гүлбахар деген кыз, таанысаңыздар. Эми кыз буракта жумуш башталды. Өзүңүз айтып кеттиңиз, кыздар үчүн өзгөчө, кыздар үчүн ар биринин өзүнүн табити бар, ар биринин өзүнүн мүнөзү бар, чогуу иштеш оор дейт. Ошодон сырткары дагы негизи эле топтун ичинде сонун жакшы жеңил жактары дагы, оор жактары да бар. Эң биринчи жеңил жактары, жөнөкөй жактары, мындай плюс жактарын айтып берсеңиз топ менен иштегенде. Өзүңдүн продюсериң бар. Өзүңдүн менеджериң бар. Формаларың даяр. Ырларды тандап издемей жок. Берген ырды жаттап, ырдап студияга барып жаздырчук. Ошондай жерлерден демек силер өзүңөрдүн мындай оюңарды деле көп айтпайсыңар, ойлорду деле көп эсепке алынбайт. Ой эсепке алынат албетте, анткени биз Сайкал экөөбүз отуруп алып кандай формат кийсек экен, кел жаңы жылдык кечеге мындай кийебиз же мондай ыр жаздырбайлыбы деп ушундай бириң бирибиз менен кандай десем сырдашып, такташып алчубуз. Кеңешип турасыңар. Кеңешип алчубуз. Эми макул, бул жагын түшүнүктүү болду. Эң кызыктуу болуп аткан нерсе оорлугу, кыйынчылыктары. Эмне болгон кыйынчылыктары баштан өттү эле ошол топ менен жүргөндө? Убакыттын тардыгы го дейм. Себеби дегенде бизде мындай бош убакыт болгон эмес эч кандай. Үйдө эс алып уктап алгың келет, бирок айла жок, иштечик. Бизде 1 айга 2 айга вперед деп коебу. Алдыга 2 ай алды, 1 ай алды. 1 ай 2 ай алдыга даяр болчу. Каяка эмне кылып выступать этебиз, кайсы шаарда. Болгон эле кыйынчылык ошол дейсизби? Жумуш көп болгон эле ошого кыйналып. Жок, бул биринчиси. Өзүңдүн жеке жашооңо убакыт жок. Бизге келген миш-миш боюнча деги эле кыз бурактын ичинде иштеп аткан айымдарга бир өзүнчө контракт болот экен. Мынча убакыт мындай жигиттер менен сүйлөшкөнгө болбойт, күйөөгө тийгенге болбойт. Тигинде мындай, ошол чынбы? Чын. Кадимкидей эле контракт бар. Кадимкидей контракт. Канча жылга? Негизи биз койгондо 10 жылга койгонбуз. 2010-жылдан 2020-жылга чейин. 2020-жылга чейин. 2010 болуп атканда ошондо 10 жылга алгондо аябай көп сезилсе керек. Аябай көп сезилген, бирок ырдагың келип, ошол чыгармачылыкка берилгин келип, ал нерсеге көздү кандай десем? Көз жумуп койдук ал нерсеге. Ооба, көз жумуп калды. Ал эми ошол контракт бар экен, 10 жылга контракт түзүлөт экен. Контрактка баш ийбей койсом эмне болмок эле ошондо? Анын өзүнүн условиялары бар болчу. Ошо кандай условиялар бар болчу? Ошол кызык болот атпайбы бизге? Мен ойлойм биздин көрөрмандарга да кызык болсо керек. Бир кол чаап койсоңуздар ошол. Эмне болгон дагы эмелер бар экен? Балким контрактка баш ийбей койсо, мындай уруп, кыйнап дегендей. Уруп, кыйнап. Албетте, тамаша. Ошо кандай деген эмелер? Кыйнаса кандай болбой калат го дейли. Өзүнүн кандайдыр бир сумманы төлөш керек болчу. Штрафы бар беле? Албетте, штрафы бар болчу. Айыппул деп коебу. Айыппул. Анан ошол канча убакыт ырдасаң, ошончо убакытта канча ыр жазылса, канча форма тигилсе, сага тигилсе, ошол нерсенин баардыгын кайра продюсерге кайтарып берүү. Айыппулдан сырткары кеткен каражаттарды, макияж, прическа. Ары бери кыймылдагысы келбей калып турбайбы адам, 10 жыл бою жөн жүрөйүн деп. Ошондой болгон. Ал эми азыр эле бүгүнкү берүүбүздүн деги темасы топтон кийинки жашоо.
Кыз бурактан тобунан кийин жашоо бар бекен? Бар экен. Жашоо бар экен. Баракелде. Албетте эме айтып кетсеңиз, сиз кайсы жылга чейин иштедиңиз ошондо? Канчанчы жыл топтон бөлүнүп кеттиңиз? 2017. 2017. Официалдуу түрдө. Контракт бүткөнгө чейин болгон эле 3 жыл жетпей калды. Жана сөзүмдү эме улап койсо болот эле. Жана айтпай калдырмын. 10 жылга негизи түзүлгөн, бирок бир 2 жылдан кийин кайра 5 жылга которгонбуз да, 5 жыл кылыпчы. Ошондой болгон турбайбы? Эмне үчүн болуп кетти эле ал? 10 жылга түзүлгөндөн кийин 2 жылдан кийин көз жетпей баштадыбы? Ой, мен ушул 10 жыл күйөө тийбей жүрө албайт окшойм деп акырында азайтып баштадыңыздар беле планканы? Жана кыздар топко киргенден кийин ар кандай ситуациялар болот экен, балким кээ бирлери ала качып кетишет, кээ бирлерин жигиттери турмушка сурашат дегендей. Ошондон улам бир 2-3 кызыбыз ошол себепке байланыштуу кетип калган топтон. Анан отуруп 10 жыл көп болуп калат го, кыздарым 5 жылга эле которолу деген чечим болгон. Ошондо сизден башкасы берки 1-2 кыз кетип калды дедиңиз, алар кеткенде шартка, келишимге баш ийбей эле кетип калыштуу ошондо, э? Өзүм билдим болуп эле. Негизи бул официалдуу түрдө контракт түзүлгөнү менен Гүшареже дайыма мындай адамгерчиликтүү катары чечилчү бул маселе. Бизде эч кандай болгон эмес, чтобы ырчы эрте кетип калып, анан төлөп, анан кыйналып жүргөн андай болгон эмес. Гүшареже дайыма ошол адамды түшүнүү менен маселе чечилчү. Эми албетте эле канчалык көп убакыт ушунча чоң бир топту жетектеп жүрүш дагы жөн инсандын колунан келбейт. Гүлшайра айым мыкты инсандардан бири. Мүмкүнчүлүк менен колдонуп салам айтабыз айымга эжекебизге. Ал эми азыр эле айтсаңыз, 2017 жылдын башы, балким 2016 жылдын акырларына жакындап калганда кандай сезимдер келе баштады? Биринчи ушул топ бүттү окшойт, кетсем окшойт, бөлүнсөм окшойт деген ойлор эмне болгондо келе баштады эле? Биринчи жолу мен топтон 2013 жылы бир аз алыстагам. Себеби дегенде ошол негизи ата-энем бир аз каршылык көрсөткөн. Урдап эле жүрө бересиңби деген сыяктуу болот го. Анан 2013 жылы бир бизнести ачып, ошол жака көбүрөөк убактымды бөлүшүм керек болуп калган. Анан Сайкалымга түшүндүрүп, Гүшарежеге түшүнүү менен эле бир аз алыстагам, бир жарым жылга. Анан жарым жылга алыстагандан кийин кайра эле сагынуу болот экен, кайра эле ошол топко болгон преданность деп коебу, кандай болуп калат. Ошондон улам кайра ошондо азыр эле эмне сагынуу болду? Бул чын эле ошол топту сагындыңызбы, же болбосо кайра сахнанын алдына чыгып белгилүү болгонду бир сезимдерди сагындыңызбы? Топто жүргөндү сагындым. Себеби дегенде ошол сахнанын артында биз кыздар абдан дос болчук, аябай бири-бирибизге жакын болуп калганбыз. Чогуу жүрүп, чогуу күлүп, чогуу жыргап, чогуу ырдап дегендей. Ошол күндөрдү көбүрөөк сагындым го дейм. 2013, демек 4 жыл, арадан да 4 жыл иштепсиз кыз бурак менен. Кайра эле ушул топко сагынып эле келип калгам. Кайра келип калдыңыз, анан кайра сагыныч тарагандан кийин кайра кеттиңизби? Жок. 2017-де. Сагындым, болду, сагынып тарады. Рахмат силерге деп кайра кетип калдым. Кайра сагынып кетпедимби деп кайра келип. Биз мындай болуп калды да, топко экөөбүз эле калып калдык жыйынтыгында. Анан жаш кыздарды алып келебиз, 5-өбүз, 4-өбүз чыгабыз. Анан кайра эле кетип калышат, кайра эле Сайкал экөөбүз калып калабыз. Анан отуруп кел анда баардыгын эле даяр кылып, бир мындай, бир төртөн тең мындай сразу тандап туруп эле төртөн чыгарабыз деген жыйынтыкка келгенбиз. Кайра башынан, э? Демек, ал убакка сиз ошондо эгерде Сайкал айым менен ушундай жакшы мамиледе болуп, экөөңөр чогуу кеңешип калсаңар, кыз бурактын уюштуруу тобуна да кирип калган турбайсызбы ал убакта? Азыр кандай болду мамиле ошондо? Мамиле? Азыр кыз бурак менен, Сайкал айым менен, Гүлшара эжеке менен мамилеңиздер? Кудайга шүгүр, жакшы. Дайыма мени колдоп турушат. Менин кандай ырларым чыкса, кандай клиптерим чыкса, Инстаграмдан бөлүшүп дегендей, биринчи эле WhatsApp'тан ошо Сайкал жиберет. Молодец, сон болуптур деп. Гүшареже дайыма колдоп турат, чалышып турабыз. Мен биринчи эле чыгарган эмгектеримди ошол эң биринчи сынчылары ошол Гүшареже менен Сайкал. Бирок кыз бурак азыр тиешеңиз такыр жок.
такыр жок. Анда эмесе Жок койсо. 2017 жыл бүттү дейли. Чоң бир убакыт 7 жыл чын эле айым үчүн, айымдардын тобу үчүн чоң эле бир убакыт. Кыз бурактын убактысы бүттү. Андан соң сиздин эми соло проект катары чыга баштадыңыз. Ошого кандай ой, чечим кандай болуп келди эле? Негизи мен ойлогом жалгыз ырдап чыкпайм го деп. Сиздер билгендей, бул топтон кеткен кыздар өзүнчө ырдап чыгып атышат, өзүнчө чыгышат, сольный проект кылып чыгып атышат. Анан бирок менин оюмда андай болгон эмес. Башында ырдабай калсам балким ырдабай калам го деген ойлор келген. Башка жумуш, өзүмдүн профессия менен иштейин деген ойлор келген да. Негизи ким сиздин өзүңүздүн кесибиңиз? Өзүмдүн кесибим инженер-технолог. Окууну бүткөнсүз. Ооба. Дипломуңуз бар. Ооба. Диплом бийик сандыкта чаң басып жатат азырынча, же иштеп атасызбы, колдонуп атасызбы? Жок, колдонулбай атат. Эл катары эле. Эл катары кызыл дипломду алып туруп, ата-энеме диплом бар. Ата-энеме берип койгом. Мына силердин кызыл дипломуңар деп. Ошентип ойлогом, профессия менен эле иштейин деп, бирок кайрадан эле ошол чыгармачыл адам бир көзүн көрүп алгандан кийин эле кайра эле ошол сахнага чыккым келет. Өзүм үчүн мейли анда бир ыр жаздырып көрөйүн деп ойлор келип, анан ырдап калдым десем болот. Бир ыр. Ошол ойдон калып калдым да. Бизде азыр көп айымдар көрүп атышат, сиздей болсом, ырча Сайкалдай болсом дейт, айырмасы жок Азалиядай болсом дейт, ырчы болгон болсом дейт. Ошолорго бир кеңешиңизди айтып кетиңиз. Кандай баштаса жакшы болот? Топ менен башташсынбы, же башынан эле жеке өздөрү башташсынбы? Сиздин кеңешиңиз? Топто иштеген мага көп тажрыйба берди десем болот. Анткени өзүңдү кандай алып жүрүш керек. Мен ойлойм, ошол нерселерди мен сиңирип алдым деп. Табитти дагы өзгөртөт. Себеби дегенде сахнага чыкканда кандай кийиниш керек, же кандай алып жүрүш керек өзүмдү, кандай сүйлөш керек. Балким аракет кылдым болушунча алганга, сиңирип алганга. Бул биринчиси, экинчиси топто ырдап, анан өзүнчө ырдап чыгып калганда мен байкадым, ошол тааныш билиш көбүрөөк болуп калат экен. Жалгыз ырдагандабы, же болбосо топто ырдагандабы? Топто ырдап, кайра жалгыз ырдап калгандачы, жолдор ачык да. Мисалы үчүн элементарно ошол билбейсиң, жаңы ырчы болуп чыгайын десең, билбейсиң кайсы аранжировщикке барсам, элементарно, же болбосо кайсы сөз жазуучуга барсам, же ырымды кайсы радиолорго берсем, кантип таратсам деген ар кандай радиолорго каяка алып барыш керек, каяка алып бериш керек, адреси каякта, элементарно ошол нерселерди топто жүрүп мен аябай сиңирип алып, ошол ички кухнясын билип алдым десем болот да. Ошон үчүн менин кеңешим жаңы чыгып аткан ырчы кыздар балдарга айтарым, балким топто мүмкүнчүлүк болсо, топто иштеп, анан жалгыз чыкса. Азалиямдын кеңешин кыскартып айтканда, белгилүү болуп чыккыңыз келсе, тааныш билиш көп болуш керек дейт. Тааныш билиш тапкыла дейт. Ал эми салтка айланган сурообуз. Кыргызстан Азалия үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн мекеним, ыйык мекеним. Бардыгы айткандай эле, ошол башка өлкөдө эмне болсо, бизде деле бар. Өзүбүз эле өнүктүрүп алсак болот. Өзүбүз эле кылынбаган нерсени кылып алсак болот. Кыргызстан ар бирибиздин үйүбүз. Кайра эле кайтып келебиз, каяка барбайлы, кайра эле кайтып келебиз. Ошондуктан Кыргызстандан эч жакка кетпейли. Рахмат. Салам Кыргызстанда Азалия болду. Эми биздин долбоорубуздун салтка айланган бир сүрөткө түшүүбүз бар. Жылдыздуу селфи деп аталат. Сөзсүз түрдө жазыңыз. Албетте эле ал жака кирип биздин көрөрмандардын, телекөрүүчүлөрдүн суроолору болот. Өзүңүз да жооп берип кетсеңиз болот. Кол чаалар жаңырсын. Жылдыздуу селфи. Ушул жерден эле түшсөк болот. Отуруппу? Каласак отуруп, каласак туруп түшөбүз. Бир отуруп түшөлү, анан туруп түшөлү. Кол чаап турсаңыздар болот. Эми бир туруп түшүп коелу, эмне отуруп түшүп койдуңар дебесеңдер. Салам Кыргызстанды көрөсүз да. Жылдыздуу селфиден кийин эмне болот бизде? Билбейм. Билбейсизби? Кантип эле билбейсиз? Сизди кыйнаган оюн болот да, кантип эле биз сизди кыйнабай кетирели. Кол чаап койсоңуздар, ортого чакыралы. Келиңиз, биз сизди азыр мышык кылабыз. Ободок тагып алалы. Так, азыр.
ушулай бабочкаңызды тагып алыңыз. Мойнуңга? Мойнунга. Кана чачыңызды түзөп койсоңуз болот. Окшоштубу мышыкка? Да? Сонун болду? Келиңиз ортого келип бериңиз. Азыр Азалайым, биринчи жөнөкөй эле мышыкты туурап бериңиз бизге. Мышык мур дегендерди, мияулагандарын туурап бересиз. Андан соң ал мышык өзгөрүп турат. Мышыктын мүнөзүн өзгөртөбүз. Кыйын мышык, керсеген мышык, коркуп аткан мышык, ыйлак мышык, алдамчы мышык депчи. Биринчи жөнөкөй эле мышыкты туурап берсеңиз бизге, элдер бир кол чаап турса. Эми мындай өзүн кыйын сезген мышык. Ошол өзүнүн районунда биринчи атаман мышык болуп басып бериңизчи ары мындай. Кыйын болуп. Мяу, мяу деп. Мяу, мяу деп. Мяу, мяу. Мяу. Болду. Эми бул болгону эле даярдык болчу Азалай. Бул болгону даярдык болчу. Эми ырдайбыз. Ырдайбыз. Ырда өзүңүз кайсы ырды эң жакшы көргөн ырыңыз, кайсы ырды жакшы көрөсүз, кайсы ырды жакшы көрүп ырдайсыз, уктап атып ошол ырды ырдай берсеңиз мүмкүн. Кайсы ыр? Сарой. Сарой, биринчи эми жөнөкөй эле элдерге бир балким Саройду албетте эле баарыбыз билебиз. Кээ бир билбеген сөздөрүбүз барбы? Оригиналын ырдап бериңиз, өзүңүз оюңуз боюнча ушул ырды мындай кылып ырдаш керек деген бир эле куплетин ырдап берсеңиз, андан соң улантабыз. Саройдун канаң салкын ай тоосунан, сагызган канаң учат эй зоосунан. Санамаганаң алып ай издесем, кантейин таба албай койдум Мына эми оюн башталды. Ага чейин биз эле сизди кайра мышык отобуз десең, азыр сөздөрдүн баарын алмаштырабыз. Ар бир сөз, мисалы үчүн ошол эле сарой, ошол эле ырдын ичинде, саптын ичинде колдонгон сөздөрдү мяуга өзгөртөбүз. Мышыктын сөзүн өзгөртөбүз. Мяу, кээ жерлери мур, кээ жерлери мяу дейсиз. Бирок жана өзүбүз байкадык го, сиздики көрсө мындай жөнөкөй көчөдө жүргөн мышык анча элдерге жаккан жок, коркок мышык дагы жаккан жок. Өзүнө ишенген жана керсеген мышыгыңыз көбүрөөк жакты. Керсеген мышыктын образын ырдап бересиз. Анда эмесе Азалиядан сиздер үчүн супер хит мышыктын ыры. Тосуңуздар. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу. Жакшы. Сонун болду. Эми азыр эки мышыктын айырмасын көргүбүз келип атат. Анткени мындай керсегенин көрдүк да. Эми ошол эле мышык жаңы эле бир жандан бир катуу ылдамдык менен машина өтүп баратып суу чачырат үйдү сиздин үстүңүзгө. Суу болуп калдыңыз жана коркуп калдыңыз, ошо коркуп калган мышыктын ыры. Ошол эле саройду ырдап берсеңиз болот, коркуп калган мышыктай болот. Макулбу? Кол чабуулар. Коркуп калбайт го, ор жинденет да. Мышык жинденеби? Ооба. Анда жинденген мышыкты көргүбүз келди. Мен жинденген мышык көрө эле экенмин дагычы. Эми негизи эле көчөдө жүрсөк мен айылда чоңойгон үчүн ат жиндениши мүмкүн, ит жиндениши мүмкүн. Мышык дегеле жинденбейт го? Туурабы? Кандай болот экен ушул жинденген мышыкты көрөлүчү кана. Нерв мышык. Мяу, 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 мяу. Алып атат мындай болобу? Мяу, 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 мяу. Жакшы. Эми мышык керсейди, мышык жинденди. Бирок жана айдоочу деген такыр тарбиясы айдоочу келди, эчтеке көңүлбай айдап кетип калды. Эми мышык тарынып ыйлеп атат. Ыйлеп аткан мышык, тим эле көл шал болуп, бул жагынан жүдөп калган, макияж агып кеткен дегендей. Эми сиздин макияжыңызга тийишпей эле коелу. Ыйлеп аткан мышыктын ыры. Образга кирип алып. Таланттуу адам ар тараптан таланттуу, өзүңүздөр байкадыңыздар. Реквизиттерди чечип койсоңуз болот. Чоң рахмат сизге. Жак болду, макул сизге бердик. Белек болсун салам Кыргызстандан сизге. Албетте эле ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп биз сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз Азалия. Чоң рахмат. Кийинки образ, кийинки клипке образыңызды тандап койду окшойт.
Сиздер үчүн жакында эле жакын арада супер хит болуп жаңы ыр чыгат. Сөз берем, мяу деген ыр болот. Азалиянын атынан. Анда эмесе келиңиз, сиздин миңдеген миллиондогон көрөрмандарыңызга эркин микрофон өзүңүздөн калып элек. Эмне дейбиз? Кыргыз элиме кааларым токчулук, молчулук эч качан бизде согуш болбосун. Дайыма асманыбыз ачык болсун демекчимин. Эң сонун сөздөр болду. Ал эми сиздердин дагы ой пикириңиздер, сурооңуздарды Салам Кыргызстан баракчаларынан күтөбүз. Бүгүнкү темабыз топтон кийинки жашоо болду. Кыз Бурак, андан соң албетте эле Азалия болуп чыгып атат. Ийгиликтерди каалайбыз сизге. Чоң рахмат. Жаңы ырлар, жаңы клиптер, чоң концерттер жана андан дагы болгон популярдуулук, белгилүүлүктү каалайбыз. Кол чабуулар менен узата алмакчыбыз. Азалия. Ай, жаңы кулагыңыз менен бабушкаңыз кут болсун, сонун экен. Жарашып калды. Жарашып калды. Анда эмесе жүрүңүз, мен сизди кордон чыгарып коеюн, калаган итибиз бар. Анткени мышыктын формасында сизди атат келиң, салып алалы. Кол чабуулар жаңырсын. Азалия болуп кетти Салам Кыргызстанда. Жылымаюдан жүрөктөгү муз эрип, дүйнө ачылар, нуру чачылар. Кабагың түйбө, ак көңүл болуп жаша, сага жарашат. Бир келген бул жашоону кызыктуу улап, шаңына бөлөгүн. Токтобой өтө жылдар, жашайбыз бир кылымда, себеби жок кайгырбагын биз менен чогуу ырда. Бир келген бул жашоону кызыктуу улап, шаңына бөлөгүн. Токтобой өтө жылдар, жашайбыз бир кылымда, себеби жок кайгырбагын биз менен чогуу ырда. Телекөрүүчүлөр, эстетип өтөлүп, Салам Кыргызстандын бүгүнкү темасы топтон кийинки жашоо. Бир убакта элдин баарына аябай белгилүү болгон мыкты дуэт, нон-стоп дуэттер болчу. Ал эми азыр сольный проект болуп өзү иштеп жүргөн Чолпон Талипбек төрүбүздө. Тосуп алыңыздар. Чолпон, саламатсызбы?
Кош келипсиз. Саламатсызбы. Мурункусан да суксул болуп калыпсыз. Келиңиз көргөтүңүз. Дивандын баары сиздики. Кол чабуулар. Кош келипсиз. Саламатсызбы. Аман эсен келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Маанай жакшыбы? Сонун. Жакшы. Анда эмесе жаңы эле кошулгандар бар болсо, назарыңыздарда эфирде Коомдук биринчи каналда Чолпон Талипбек мурунку нон-стоп дуэтине максатсыз жанында максат жок көргөнгө мындай көнүмүш адат болбосо, азыр эми көнө баштаңыздар, мындан ары жалгыз иштейм деп жүрөт. Куттуктайбыз. Эң алгач ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса мындан ары дагы көбүрөөк бийиктиктерди багынтыңыз дейбиз дагы. Кебизди баштайлы уруксат этсеңиз. Рахмат, аракет жасайбыз. Азыркы учурда баары жакшыбы? Жакшы. Жайында. Чолпон, айтсаңыз, эң эле негизги бүгүнкү темабыз ушундай, элдин баарына кызык болуп атат. Топтон кийин жашоо кандай болот экен, топ учурунда кандай болот экен, 3кө бөлүп алдык. Деги эле ушул нон-стоп дуэти кандай чечим менен нон-стоп дуэтине кирдиңиз, же болбосо нон-стоп дуэтине балким сизге чейин башка бирөө алыныш керек беле, ушул жөнүндө кылсак. Тарыхты мурунтан Көтөрөлү. арканды кенен тыштайлы дегендей. Мейли ушинтип эле. Нон-стопко келгениме 8 жыл болуп калыптыр. Нон-стоп чогуу иштеп жүргөндө 8 жыл болду негизи. Ооба. Буга чейин Суперстар аттуу чоң долбоор болгон. Бүт Кыргызстанды аралап, жаштарды тандап, биз Максат экөөбүз тандалып бир топ болуп чечилдик. Бул Суперстар долбоорунун жасалышынын негизги себеби ушул топ чогултуш беле, же болбосо башка топ менен негиз менен чыкты беле негизи? Бул долбоордун себеби таланттуу жаштарды чоң сахнага чыгаруу болчу. Ошол Кастинг түрүндө өткөн. Жалпы Кыргызстандын 7 дубаны катышкан. Ооба. Ошондо мен кастингге барам деп камданып даярданып атканда менин ата-энем каршы чыккан. Анткени мен финансы техникумунда окуп жаткам ал учурда. Сен кызыл дипломго бүтпөсөң, сен менен сүйлөшпөйбүз. Мен өзүм кесибим боюнча финансистмин, бирок кыялымда журналист же телевиденияга жакын кесипти тандагым келчү. Бирок ушундай болуп калды. Анан кийин кыз киши болгондуктан сага жакшы бир кесип керек, жашоо кандай болот белгисиз, ошондуктан финтехти жакшы кызыл диплом менен бүтүр деген сөз болгон үйдө. Анан кийин мен барам десем барбайсың. Финтехти кызылга бүтүрүшүң керек, аякта окуу катуу деп айтышкан. Мен эч кимге айтпай эле өзүм кастингге баргам. Ал кастингге дагы билетти мага Канат Култаев байкебиз берген. Ийгилик каалап, мен дагы эле ыраазымын ушул адамга. Анан кийин кастинг абдан көп жаштар болду. Биз тандалып 5 адам топко тандалды. Анан кийин дагы тандап биз Максат экөөбүз калдык. Ошондо Кастингге барганга чейин Максат менен такыр тааныш эмес болчуңуз, э? Кастинг учурунда таанышып калдым. Абдан мындай өзүн эркин сезген бала экен, сразу баарын күлдүртүп, ушундай бала болчу да. Анан кийин биз Максат экөөбүз Урмат Усеновдун командасына курамына кирип калдык. Ошондо биздин алгачкы нон-стоп аттуу образды Урмат байке жазып берген. Биринчи жолу чоң сахнага жетелеп чыгарган. Анан кийин ушинтип бурдап калдык. Ал эми сонун бир мындай өзгөчө жаңылык айтып кеттиңиз. Мен ойлойм көбү билбейт. Балким телекөрүүчүлөр да болбосо мындай профессионал тармакта жүргөндөр дагы билбесе керек. Канат мырза менен эмне болуп жолугуп калдыңыздар эле? Кандай болуп билет берип калды эле? Тек кастинг билет менен өттү эле? Ооба, кастинг билет менен өткөн. Ошондо музоо жок. Андан да мурун Браво бар болчу. Ошондо Урмат Усенов байке келип, ошол долбоор жөнүндө айткан, Суперстар аттуу. Анан кийин мен угуп калгам, ушул жерде билеттерди биз ойнотобуз дегенде. Браводо. Ооба, Браводо. А мен буга чейин 1 жыл КТРКда иштеп калдым, алып баруучу катары. Ошондо Канат байке менен таанышып калгам. Ошон үчүн Канат байке демек ааламга жол КТРКдан башталган турбайбы? Биринчи каналдан башталган турбайбы? Эми ошол күндү айтып берсеңиз, кастингди уктуңуз, билетти алдыңыз, үй бүлө каршы болуп атат. Анткени кыз үчүн аябай эле оор. Үй бүлөсүнө үйдөгүлөр эне атасы айтып аткан сөзгө каршы чыгып, өзүнүн мен кылам деген. Эми азыр арадан 8 жыл өттү, түрдүү ийгиликтер болду, чет өлкөгө барып келдиңиз. Эми ал убакта булардын болушун эч ким билчү эмес. Ооба, бирок мен кыялым күчтүү болчу да. Мен кичинекей кезимде эле чоң сахнага ырдагым келчү, кыялданчумун. Ошондуктан эчтекени карабай бардым кастингге. Келгенде эле эң биринчи көргөнүм бул абдан көп адам. Ичине коркуптум да. Ушулардын ичинен мен өтөмбү, өтпөймбү, бирок кыялым күчтүү экен, анан өзүмө ишенимим дагы бар экен. Ошондо кастинг
кирдим, жазылдым, ырдадым, баарына жакты. Анан дагы мындай өзгөчө факт, менин анкетам жоголуп калыптыр. Биринчи кастинг өттү, биринчи тур. Бизди баарыбызды чакырышты, айтышты, ушундай жакында ушундай чоң долбоор болот. Силерди куттуктайбыз, силер ушул долбоорго кирдиңер дегенде эле мен тынбай радиону угуп турдум. Бир күнү эле айтып калышты. Бүгүн биздин бул долбоорго өткөн балдар, кыздар эфирге келишет. Мага эч ким чалган жок. Мен эмне кылам? Эмне болуп кетти? Чалсам, Элиза Кененбаева деген диджей кыз болчу. Ал айтты мага, сени чакырбаса, анда сен өтпөй калдың. Дагы башка долбоорлор болот дегенде, жок. Мен өттүм, жакшы караңыздар деп кайра 2-3 жолу чалдым. Таптыңарбы менин анкетамды дегенде, Элиза жайып берди. Анан кийин ошондо директорго кирип, бул кыз такыр эле жанымды берип койбой чалып атат, келип көрбөйбү десе, ошондо бул долбоорду уюштурган Алексей Сидоров, менин алгачкы продюсерим, келип көрсөчү, көрөлү кандай кыз экен деп чакырды экинчи турга. Ошентип аралашып калдым. Демек, анкета жоголуп кеткенде карабастан кайра чалып атып өткөн турбайсыз топко, Кайра өзүмдүн мындай каалоомду көрсөттүм. Анан дагы ушундай сапат керек экен да, чын эле. Бир жолу эшик жабык десе, кайра такалдат. Анткени мен өзүмдүн күчүмө ишендим. Мен өзүмдүн туура кылганыма ишендим. Анткени мен чын эле өттүм да, өтпөй эле чалып берсем ал бир жөн. Мен өттүм, мен билгем аны. Анан кийин жөн эле мындай ошондой болуп калды. Ал эми ошол биринчи турдан өттүңүздөр, бирок биринчи турдан өткөндө дагы көп адам өткөн турабы? Канча адам болчу саны? 30га жакын адам болуш керек. Сиз дагы барсыз. Андан кийин кандай болду? Андан кийин чоң сахнага чыктык, концерт болду. Андан кийин Суперстардын чоң концерти болду спорт ордосунда. Андан кийин эле гезитке чыкты, финалчылар деп биз алардын ичинде Максат экөөбүздү куттукташып офиске чакырышты. Андан кийин биз ойлогонбуз да ар бирибиз бир жеке ырчы болобуз деп. Ошондо бизди жакын бири-бирибизге коюп, ой, сонун көрүнүп турбайсыңарбы, силер топ болосуңар дешти да. Ошондо дагы биз ойлонуп калдык да, кантип биз жеке ырчы болуп кыялданып жүрүп кантип эле топто иштеп калабыз. Бирок мейли продюсерге мындай ишендик. Анан дагы эч өкүнгөн жокмун. 8 жыл бою эң мыкты топто иштедим. 2009-жылы башталды ошондо, же 2010 башталдыбы? 9 контракт түзүлүп, аны иштеп баштадык. Топ курулду, башталды. Продюсериңиздер менен тааныштыңыздар, бири-бириңиздер менен тааныштыңыздар. Эң алгачкы нон-стоп болуп иштей баштагандан биринчи күндү айтып берсеңиз, кандай болду? Биринчиден эле биз топтун атын издеп баштадык. Кандай атайбыз деп. Көп варианттар болду. Кандай варианттар бар болчу? Мачо, Максат Чолпон деп анан кийин экөөбүз Твикс же баарыбыз эле группаны негиздеп, ошол жерге варианттарды жазып баштадык. Кандай коебуз деп, ошондо көп варианттардын ичинде нон-стоп деп ойлондук. Анткени алгачкы ырыбыз нон-стоп деп аталчу. Анан дагы нон-стоптун которулушу бизге жакты. Токтобостон жакшы ырлар менен кубантып иштеп кетели деп ошондой ниет менен нон-стоп деп койдук. Нон-стоп дуэти эң алгач, демек Урмат байкебиз сизге ыр жазып берип ошол боюнча алып калган турбайбы? Жакшы, Урмат байке башында ырдын атын Мачо деп койбоптур. Максат Чолпон болуп турган. Сахнада Мачо дуэти деп эле жүрмөкпүз да. Чолпон айтсаңыз, ошо Мачо дуэти иштебей калыптыр, бүгүн келип калмаксыз. Азыр жарашпай кандай сезилип атат э? Эми балким Мачо ошондо аталып калса, азыр нон-стоп бир аз башкачараак болуп калмак дегендей. Биринчи жакшы эсте калган жакшылыктарды эстеп кетсеңиз. Албетте, 8 жыл бул чоң эле убакыт, бирок 8 айда эле өтүп кетти. Чын эле, анткени биздин жумуштарыбыз абдан көп болчу. Чыгармачылыктан тышкары биз алып баруучу катары өзүбүздү сынадык. Текст өздөрүбүз жазып, анан дагы мындан сырткары Жыргалаев проекти дагы бизде бар болчу, пайда болду. Ал менен дагы алек болуп, билинбей эле убакыт өттү. Ал убакытта мен окуумду бүтүрдүм. Анан жакшы убакыттар абдан көп болду. Кызыл диплом болдубу колго? Кызыл диплом болду албетте. Үйдөгүлөр кубанычтыбы? Кубанычты. Алып барып берип койдуңуз. Ооба. Кесип уланттыңызбы? Турат жөн эле. Жакшы. Эл катары эле. Эл катары эле. Анан дагы айткым келет, чоң Турквизион деген сынак болду. Бул биз үчүн дагы көп нерсени камтыган нерсе болду. Жаңы этап болду биздин дуэтибизде.
Ал долбоорго биз даярданган учуру мен үчүн эң мындай эсте калган моменттер болду. Анткени даярдык абдан катуу болду. Күн сайын репетиция, күн сайын номерди ойлондурабыз, кандай кылабыз. Башка өлкөлөр режиссер катары дагы топко кошуптур адамдарды. Биз өзүбүз эле кандай ойлонсок ушундай реализация кылганга аракет жасадык. Адашпасак, андан сырткары сизде бир чартта калып бардыңыздар, көп ырлардын тизмеги боюнча Жырга лайф болду, Нон-стоптун ырлары болду. Сөзсүз түрдө мындай эки мырза болобу, эки айым болобу, бир топ болобу, сөзсүз кыйынчылыктар, чарт-чурттар чыгып турат. Бирок ушундай топ бирөө мындай өзүңүз айткандай аябай амбициясы күчтүү болгон мырза, экинчи тарабынан айымдын дагы амбициясы кемге алышпайт. Бири-бири менен кандай кыйын учурлар болду? Айта албайм, ушул 8 жылдан бери биз бир да жолу урушкан жокпуз деп, анткени жалган болот. Бирок биздин продюсерибиз болгондуктан бул нерселерди продюсер эле чечип турду. Жок, сен туура эмес айттың, же ушундай кылыш керек деп. Бирок биз бир чоң чатак болгон жок. Ушул 8 жылдан бери. Мындай кичинекей эле ким биринчи айта, же ким бул куплетти ырдайт дегендей эле. Кимде көбүрөөк текст бар, кимдики азыраак окулуп атат деп, Ооба, кичинекей балдардыкындай эле да. Ал эми продюсер жөнүндө жакшы айтып кеттиңиз. Көп учурда чыгармачыл адамдар айтып коет, продюсер менен иштеген бир тарабынан сонун жактары бар, бир тарабынан бир аз кыйынчылыктары бар деп. Эми мен азыр ишенбейм, такыр эле сиздерде кыйынчылыктар болгон эмес деген. Кандай бир учурлар болду, андай бир эсте калган, ушул бир ызаланып калган убактар болду беле? Чын эле мен бул топтун эркеси болдум 8 жылдан бери. Анткени эки мырза, продюсерим, Максат, анан кийин мен. Эң бир жакка барганда эле эң жакшы комнатаны мен ээлейм, эң жакшы көйнөк мага. Ушундайга көнүп калдым, мен ыраазымын бул топко. Мен продюсерим менен дагы эле жакшы мамиледебиз, бири-бирибизди колдогонго аракет жасайбыз. Жаман нерсени даже эсте албайм, чын эле. Канча өлкөгө бардык, канча сынактарда болдук, ар дайым бизди колдоп турганда, биз үчүн күйгөн адам болду. Ошондуктан ушунча жыл чогуу иштей алдык деп айтам. Ал эми эч кандай конфликт чыккан жок, ыр чатактар бир ызы-чуу чыккан жок деп атасыз, э? Жок, мен ыраазымын. Ушундай жакшы 8 жыл иштеп, анан кийин чыр чатак жок эле, бири-бирибизге колду берип, бири-бирибизге жылмайып, жакшы мамиледе коштоштук. Өзүңүз айтып калдыңыз, аябай продюсер менен иштедик, продюсерибиз тегиндей кылды, продюсерибиз номерди чечип койчу, экөөбүз урушуп кетсек бири-бирибизди элдештирип койчу деп туруп, бирок ал доор бүттү. Эми сиздер кастингде кылдыңыздар, Нон-стопко жаңы инсандар тандалып атат. Жеке ырчы болуп чыгып атасыз, продюсер жок, ошол көнүмүш адат жок, жан тарткан адам жок. Кандай болуп атат эми азыр? Чын эле продюсер менен иштегенде ыңгайлуураак, анткени көп суроолорго башың оорубайт, чыгармачылык менен эле алек болосуң. Азыр жоопкерчилик көбүрөөк болду, өзүң тайм менеджментти өзүң карайсың. Бирок менин азыр командам бар, менин жакын адамдарым мени колдоп, мага жардам берип жүрүшөт. Ошондуктан кыйынчылыктарды катуу сезе элекмин, балким. Демек баары жакшы эле болуп атат, э? Ооба, жайында. 2018 жылды сиз ошондо жеке ырчы болуп баштадыңызбы? Ооба. Жаңы жылды жаңы кадам менен, жаңы ойлор менен, жаңы кыялдар менен баштадым. Канча ыр болуп калды? Азыр 2 ырым бар, бир клипим бар, дагы бир клиптин үстүндө иштеп жатабыз. Ошондой эле дагы жаңы ырдын үстүндө да иштеп жатабыз. Клипиңиз аябай көп маекке жана көп кепке дагы бир туушары болду окшойт. Ошол жөнүндө сүйлөшсөк, кандай деги критика, кандай көз карашыңыз бар? Анткени интернет, Инстаграмда ачсаң эле 80% аябай начар, аябай жаман. Бир эле сиздикин айтпай атам. Деги эле бүт баары мындай терс комментарий жазгандар, оң комментарийден дүйнөдө көбүрөөк, бир эле Кыргызстанда эмес. Бирок менин клипимде андай болгон жок. Чын эле мен клипти жүктөгөндө 90% жактырды клипти. Мен командам үчүн дагы күтүлбөс болду, анткени алар даяр болчу критикага. Дагы командама жөнүндө айтып кетсем, мен өзүм искусство институтунда окуп жүргөндө өзүм кесибим боюнча режиссермун. Ошондуктан менин ушул тарапта, ушул кесипте көп досторум бар. Оператор катары менин досум колдоп тартып берди, Керим Касымалиев деген. Ал эми режиссер катары менин сиңдим Медина Талипбек. Режиссер болуп, монтажер болуп, ушул клиптин идеясы бүт Мединаныкы.
Кийинки учурда, азыркы учурда түрдүү жолдор болуп атат, ырлар өзгөрүп атат, формат өзгөрүп атат дегендей. Сиз кайсы форматты тандап атасыз азыр ушул учурда? Мен азыр деле өзүм издөнүүдөмүн. Мен ойлойм, бул туура нерсе. Ар бир ырдын өзүнүн башкача ритми болот, өзүнүн настроениясы болот, кыялы болот десем деле жаңылышпайм. Анткени ар бир ыр өзгөчө жаралат. Кээ бирки ырлар балким бирдеме жакшы нерсе болгондо жаралса, кээ бирки балким жүрөгүң ооруп жатканда жазылат. Ошондуктан ар бир ыр өзгөчө, өзүнүн өз тарыхы болот. Ар бир адамдын өзүнүн максаты бар, ар бир жумуш бир максатка, бир жерге жеткенге чейин кылынат. Чолпон Талипбектин максаты эмне? Кайсы убакка чейин ушундай жеке ырчы болуп, биринчи орунга карьераны коюп иштеп жүрөйүн атасыз? Максатыңыз эмне? Максатым бул кыялымды орундатуу. Албетте кыргыз шоу бизнесине жакшы из калтыруу, жакшы балким жаңы форматты чыгаруу. Азыр биз издөнүүдөбүз, иштеп жатабыз. Мен талыкпай иштегенге сөз берем угармандарыма. Көп жылга айта албайм, бирок быйыл сөзсүз мен көп иштегенге сөз берем. Анан дагы бул жылды өзүмө арнаймын деп чечтим. Өзүмдүн ден соолугума, чет тилдерди окууга, өзүмдүн чыгармачылыгыма. Ал эми азыр ушул учурда сиз мындай жеке иштеп атпайсызбы өзүңүз? Жеке ырларды чыгарып атасыз. Бир коркунуч жокпу? Мындай колдоо жок, ошол эле мурунку тааныштардын жардамы жок, салымы жок. Бир убакыт келгенден кийин кыйын болуп калат деп. Кыйынчылыктан корксо анда үйдө эле отуруш керек. Албетте кыйынчылыктар болот. Бул нерсесиз дагы жашоо кызыксыз. Ошондуктан мен кыйынчылыктарды өткөнгө даярмын. Менин командам дагы мыкты. Өзүмдүн ишиме, өзүмдүн кыялыма, өзүмө ишенем. Нон-стоп убагында эле сиз ошол учурда алып баруучулукту дагы тыштап койбой улантып жүрдүңүз. Жарайт, Жыргалаев дедиңиз, Жыргалаев. Жыргалаевдин тагдыры эмне болду ошондо? Жыргалаевди да кийинки нон-стоп алып барып калабы же сиздер эле улантасыздарбы? Азыр сүйлөшүп жатабыз, бирок Жыргалаев уланат. Жыргалаев уланат. Алып баруучу ким болот белгисиз. Белгисиз, бирок жакын эле убакытта билинет. Буюрса жакшы бир өзгөрүүлөр кирет бул долбоорго. Мен дагы өзүм кесибим боюнча режиссер болгондуктан бул долбоор мен үчүн дагы абдан жакын. Анткени эң башында биз жөн эле өзүбүздү алып баруучу сезип блог катары эле жазганбыз. Ошондон баштап Жыргалаевдин доору башталган. Анан кийин дагы мен өзүм редактор катары текст жазып, көп нерсени ойлондуруп жүргөм. Ошондуктан мен үчүн дагы бул долбоор абдан баалуу. Айтып кетем, буюрса уланат Жыргалаев. Макул, алдында көрөрбүз, буюрса алдыда убакыттар бар. Эми экөөңүздөр дуэт болуп келгенде бул суроого жооп бергенсиздер. Жалгыз да жооп берип койсоңуз сонун болмокчу. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан албетте жүрөгүм. Каяка барбайын, албетте мен сагынам кыргыз жеримди. Кубанып келем. Албетте асманыбыз ачык болсун ар дайым. Элибизде тынччылык болсун, шоу бизнесте өнүгүү болсун. Ар бир адам өз үй бүлөсүндө бактылуу болсун. Ушунун баары Кыргызстан сиз үчүн, Кандай кылып чыгып койсоңуздар. Жылдыздуу селфи, албетте эле сүрөткө түшөлү. Бул сүрөттү жарым миллион адам көрөт. Азыр адашпасам сиздерге миллионго дагы жакындап калышы керек. Акырын бир астан кийин уже бир шаардын айыл өкмөтүндөн көбүрөөк адамыңыз бар болуп калат экен сизде. Кол чаап койсоңуздар болуп тургандар. Келиңиз, жылдыздуу селфи, салам Кыргызстанда Чолпон менен. Сурооңузду да калтырып койсоңуздар болот. Эң сонун. Келиңиз, ортого чакыралы, биз сизге сонун оюн даярдап койдук. Дагы оюн болобу? Албетте. Биздин эң негизги шартыбыз келген мейманыбызга даярдаган оюндар. Азыр биз сиздин
жеке ырчыңы катары бир күндүк кылган нерсеңизди өзүңүздүн аткаруңузда озвучка кылып бериңиз деп атабыз. Үн коштоо кылып бересиз. Эртең менен ойгонгондон баштап подъездде ашып, эшикке чыгып, машинеге отуруп, от алдырып, айдагандан баштап баарын мен кылам. А сиз үнүңүз менен окшоштуруп турасыз. Үндү, кадамдарды, бүт баарын мени карап туруп, ошо үндү окшоштуруп турасыз. Макулбу? Биз азыр ортого реквизитибизди алып чыгалы, андан соң оюнубузду баштайбыз. Анда эмесе биз даярбыз, реквизитибиз даяр. Сиздер даяр болсоңуздар, кол чап койсоңуздар болот Чолпонго. Мени карап турасыз. Чолпон Талипбек эртең менен үйүндө көчөгө чыгып бараткан кез. Нежно жатып алайын, биринчи. Нежно жатамыз. Аябай нежно жатамбы? Ой. Ай, зарядка кылсамбы? Же залга эле барсамбы? Кыйк. Бетиңиз жоткон ушундай үндөр чыгабы? Кыйч. Жуундук. Таптаза жудум да. Аттай жүрөсүз го, Дәр жол басып келели. Шиш тагаңыз барды, ошону айттым мен. Жо мен машинеге отура элекмин да, эшик. Үйдөн чыга элекпиз да. Үйдүн эшиги отолбойт, үйдүн эшигин ачып атам. Ты? Ключ-то. Ключ. Эскирип калыптыр эшигиңиз, Эшикти майлап коюш керек экен. Аябай сонун жабылат экен эшик. Пыйк дейт. Басып баратабыз. Байкадыңыздар, тулпардай басып баратам. Машинеге келдик. Сигнализацияңыз сонун турбайбы? Ушундай даяр жол. Кыйк. Тарс. Жабылбай да даяр жол кай. Тарс. Сиздики право рульныйбы, лево рульныйбы? Лево руль. Лево руль, Бензин бар беле? Бензин бар болду, Бар, Оталды. Кандай оталган? Беззвучно кетет. Гибриддүү машинаңыз, Айдап атабыз. Радиону коелучу. Чолпон ыры чыгаптыр. Никак. Үнүң катыраак кыл. Не могу забыть, не могу простить. Үнүң дагы не катыраак кыл. могу любить я. Бас кошол катыраак кыл. Тебя никак. Эми ушунун баары репетиция болду. Билебиз, репетиция сөзсүз түрдө репетициясыз болбойт. Ар бир съемка өткөндө кино, клип айырмасы жок. Сөзсүз түрдө бир жолу бир сыйра кылабыз керек. Эми оригиналын кылабыз. Ойгонгондон баштап бүт баарын ошондой аткарабыз. Анда эмесе кол чабалар, кеттик. Өзүңүздөр байкадыңыздар, Бул жакта нежно жатты, ойгонду, турду, басып келди. Эми ушунун баарын меники окшошту, окшошподу чогуу текшеребиз. Азыр ролдорубузду алмаштырабыз. Чолпон аткарат, мен озвучка кылам. Кеттик. Ошол эле, Ошол эле. Даяр болсо кол чаап койсоңуздар болот. Мен эми Чолпондой мындай нежно ойгона албай турбайм, ошон үчүн окшоштуруп коелу. Уктап атат. Бул жагы окшошпой. Радиого келгенде такалып калдык. Туугандар, ырчы, телеалпаруучу, актриса Чолпон Талипбек, кол чабалар жаңырсын. Рахмат.
Радиого келгенде дагы ырдасам окшошпой калмак. Сиздин көрөрмандарыңыз мени келип көчөгө чыкканда баары көптөп кетиши мүмкүн. Анда эмесе келиңиз ортого сезип туруп бериңиз. Чолпон сизге чоң рахмат. Мүмкүнчүлүктү колдонуп бүт көрөрмандарыңызга салам жана албетте эле эркин микрофон сизге. Баарыңыздарга ысык салам. Биз менен чогуу болгонуңуздарга рахмат. Сиздерге дагы рахмат ушул долбоор үчүн, бизди чогуу кылган бул сахна үчүн. Анда эмесе Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында экинчи коногу Чолпон Талипбек болду. Кол чалары менен узатып коелу. Аман болуңуздар. Чолпон Талипбек. Ардактуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, 1 саат көз ирмемде өтүп кетти, убакыт зымыраган кош демекчи. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону эле кийинки жумага көрүшкөнчө сак саламатталыңыздар. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы жана мен Мыкыев Санчар. Салам Кыргызстан.